Мага мына бүгүн түштүктөн Жалал Абадтан чалып дагы кайрылып айтышты. Көк бөрү боюнча, улак боюнча айтып койсоңуз, кээ бир Жалал Абад шаарындагы молдокелерибиз ошол улак болбойт, көк бөрү болбойт деп айтып атышат. Ал эмес мына ушундай бир маселени дейт да. Чындыгында, урматтуу бир туугандар, бул маселе боюнча этиет болуш керек. Кээ бир адамдар бар, мына кыргыздын нарт населин, каада салтын, мындай бир каада салтын, андан сырткары кыргыздын менталитетин билбестен, түшүнбөстөн туруп, анан кээде кымызды арам десе, кээде жылкынын этин арам деп, анан кээде ошентип келип биздин көк бөрүбүздү арам деп, анан кээде ысырык салганыбыздар айтор кыргыздын кылганын бардыгы эле арам деп айтып калат. Анан чындай биз илдеп көрсөк, мына ошол кыргыздын каада салттарын толук түшүнбөгөн, кебетеси кыргыз болсо дагы насили кыргыз эмес, же болбосо башка бир тараптан ооп келип калгандардын айткан сөзү деп айтсак болот да. Чындыгында ошол салтты жакшы билген адам, динди жакшы билген адам ысырык салганды, аластагандын сүннөт экендигин билет. Ошондой эле биздин кымызыбыз арам эмес экендигин билет. Жылкынын этин дагы желетсе боло тургандыгын түшүнөт. Ошондой эле көк бөрүнүн шариатка туура келгендигин дагы билет да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде 5 жерде жылкы жөнүндө сөз айтат. Кообузган күлүктөр. Андан сырткары душманга кирип барганда душмандын сесин алып үрөйүн учурган аргымак аттар деген касам айтылып келген жерлер бар. Булардын бардыгы мына ушундай кообузган күлүктөр, бул куусаң жеткире турган, качсаң куткара турган, ошондой эле душманга барганда душманды сестентип, аларды качырып, алардын шайын алган аргымак аттарды, алгыр аттарды мактайт да. Бул аттар кайдан келип чыгат? Мына ошол көк бөрү, мына ошол улакка жараган аттар ошол душмандын гана сазайын берип, мына ошондой бир касиетке жарап бере турган болот. Атайын Фазлул Хайли, жылкынын фазилети деген китеп дагы бар. Бир канча китептер бар. Мен келатып китепканамдан издеп таппай калдым. Ошол китепти көрсөтүп көтөрүп бергени себеби мага кечерээк айтылып калды. Ошол көк бөрүн арам дегендин сөзү таптакыр туура эмес. Себеп дегенде алар айтышат, көк бөрү дегенде жанагы торпокту кыйнайсыңар дейт. Ал союлунган торпок. Ал торпокту шашлык кылып жесең деле кыйналбайт, манты кылып кессең деле кыйналбайт, аны бычак менен кескилеп мясорубкага өткөзүп фарш кылып жиберсең деле кыйналбайт. Себеп дегенде ал адалданып союлунган торпок. Ошондуктан аны торпок тарткандан эч кандай жанагыдай торпок союлунган эркеч серке кыйналбайт тууганым. Андан сырткары аттарды кыйнап коет дейт. Ат аякка эшекти салбайт. Ал жерге тапталган, атайын саякерлер караган, бактаган, баасы кымбат болгон ар кандай бир жакшы аттарды салат дагы. Анан ошол аттар көк бөрүгө жарап бере турган болот. Аттайын таптайт. Аны аттар кыйналат дейт. Аттар кыйналат себеп дегенде жихадка керек боло турган аттар ошол жихадка чейин даярданыш керек. Анан киргенде жихадта үркүп, өзүңү жыгытып качып кете турган атты эмне кылыш керек болот? Анан андай болсо анда аскерлер машыкпаш керек. Эмнеге биздин балдар аскерге барат? Ошол жерде машыгып, кечке чуркап жүрүшөт. Себеп дегенде ошолор кыйналсак дагы ата мекенди коргойлук дейт да. Анан жигитти жигит кылган, эркекти эркек кылган ошол көк бөрү оюну болот. Туура, албетте көк бөрүнүн шарттары бар. Арак ичпеш керек. Деги эле бардык жерде арак ичпеш керек. Анан сөгүнбөш керек. Деги эле бардык жерде сөгүнбөш керек. Уурлук кылбаш керек. Анан көк бөрүдө ойногондо кумар кылып койбош керек. Ал эми кыргыздын салтында көк бөрүнүн биринде дагы кумары болбойт. Той өткөргөн тарап же уюштурган тарап гана ага байге сайып берет. Ал эми аны шариятыбыз жок деп сыртка какпайт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, көк бөрүн арам деп аткандардын илими жок, же болбосо кыргыз эмес, же кыргызга күйбөгөн, ошол кыргыздын салтын көтөрө албаган адамдардын сөзү болот. Антип кыргыздан көк бөрүн албагыла, кымызды албагыла, жылкынын этин албагыла, чучукту албагыла. Ошентип отуруп бизди көчпөс ток, учпас ток, көчпөс үйгө айлантып кыргызды жок кылып бербегиле. Кыргызга душмандыгы бар. Кыргыз деген өзүнүн бир нукура кыргыздык сапатынан чыгаргысы келгендер, биздин тилибизден чыгаргысы келгендер, ошентип бизди илгертеден бери, кылымдардан бери асырап, сактап келаткан улуттук баалуулуктарыбыздан сыртка чыгарып, анан биз таптакыр жокко айланткысы келет. Жок, андай болбойт. Кыргыздын молдолору бар экен, кыргыздын өзүнүн кыргыз алымдары бар экен, кыргыздын каада салтын түшүнгөндөр бар экен, насип кылса жок болбойт. Бул боюнча атайын биздин аят гезитте макалабыз чыккан, кийин Мекен инфо гезитине чыккан, Facebook баракчабызда дагы бар. Ал эми жакында Дил Азык басма үйүнөн мына ушул китебибиз, макалалар жыйнагыбыз жакында китеп болуп чыгат, азыр даярдалып калды. Ошол убакытта ошол китепти алып барып окусаңар, далилдери бар. Жөн эле эмес. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат, жылкыны балдарың арга сууга түшкөндө, же атканды, жылкы мингенди үйрөткүлө деген. Жылкы мингенди үйрөткөндө жанагы
gülük аттарды nari beri bastırıp emes, balkim oşol kökbörüge түшкөндө айтат. Ошондо жигиттин жигитчилиги сыналып турган мезгил болот. Андан сырткары пайгамбарыбыз осуятында айтылынат, жанкы адам, эркек адам өзүнүн аялын эркелетип, аялдын көңүлүн көтөргүсү келип, аялын өпкүлөп, ошол менен бир мындай бир көңүл ача турган болсо, ошол убактысы текке кетүүрү деп айтылынбайт. Бул ибадат катары эсептелет. Себеп дегенде үй бүлөдө ынтымак керек. Көп эркектерибиз аялдарын эркелетпейт, аларга жакшы сөз айтышпайт. Анан ушу келип эле нары бери карап ишин бүтүрүп анан нары карап жатып алат. Ал мал ошондой болот. Адам андай болбош керек. Адам деген жылуу сөз жанар кетет, жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат, жакшы белектер болуш керек, аны менен аңгемелешиш керек. Аял дагы адам. Ал сенден ошо кичинеге нерсеңе эле муктаж эмес, балким сенден адамча мамилеге муктаж. Демек шариятыбызда пайгамбарыбыз айтат, ошол өзүнүн аялын эркелетип, аны менен жакшы кептерди куруп, анын көңүлүн көтөрүп олтурган адамдын убактысы текке кеткен болуп эсептелбейт, балким ибадат болуп эсептелет. Ал эмес никесиндеги болгон аялы менен кошулгандын өзү дагы шариятта сооп деп эсептелинет. Андан сырткары өзүнүн атын, көкбөрүгө салган атын таптап, аны баптап, ага жем берип, анан ошону карап, таң ашырып, сууткан адамдар дагы, ошол атын тарбиялаган кылган саяпкерлерибиз дагы, чабандестерибиз дагы мына ошол кетирген убактысы текке кетпейт, балким намаз окугандай соопко ээ болот. Бирок бул деген сөз аялын эркелетип отуруп, же атын таптап отуруп намаздан калып калат деген сөз эмес. Намаз өз убагында окуш керек, бирок аты менен аялына дагы мына ошондой маани бериш керек. Ат сыйлаган жөө калбайт, эр сыйлаган эшикте калбайт деген кыргыздын акыл кеби бар. Ошондуктан анча-мунча молдомун деп сакал коюп алып эле бир некени оюна карап айта бере турган болсо туура эмес. Ар бир айткан сөзүбүз далил менен болуш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде касам ичип айткан учурда аларды эмне үчүн айтат? Эмне үчүн? Душмандын сүрүн кетирген аттар дейт. Анан душманды көргөндө үркүп өзүгө тебелеп качып аткан атты аны мясо комбинатка бергенден башка баркы калбай калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, сөз сүйлөгөндө элибиздин мындай бир улуттук каада салтына, ошондой эле элибиздин туура бир жоруктарына мындай бир кеп тийгизбестен сүйлөш керек. Аны айта турган жерге барып айтыңыз, бирок кыргызга жарашпаган маселеңизди айтпаңыз деп айтаар элем.